Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Америка Кошмо Штаттары 19-кылымдын экинчи жарымында, 20-кылымдын башында. Сабактын планы. АКШдагы жарандык согуш 1861-1865 жылдардагы реконструкция, экономиканын жогорулашы, ички саясат, тышкы саясаттагы негизги багыттар, маданий өнүгүү. Авраам Линкольн 1809-1865 жылдары жашап өткөн. Линкольн фермердин үй-бүлөсүндө толгон. Мектептен окуганга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан өз алдынча билим алып, сапатсыздыгын жойгон. Жөнөкөй, токтоо, сейрек учурай турган интеллекти жана билимдүүлүгү менен айырмаланып турган. Америкалыктар үчүн ал саясий лидердин эталону эле. 1860 жылы Авраам Линкольндун АКШнын президенти болуп шайланышына каршы болгон түштүктөгү 11 штаттын өкүлдөрү Түштүк штаттарынын конфедерациясын түзгөндүгүн жарыялашкан. Бул жарандык согуштун башталышына түрткү болгон. Америкадагы жарандык согуш 2 этап менен өткөн. Биринчиси 1861 жылдан 62 жылдарга чейин созулган. Экинчи этабы 1863 жылдан 65 жылдарга чейинки убакытты камтыйт. Жарандык согуш биринчи этабы. Түндүк артыкчылыкка ээ болгон. Линкольн инсанга кол тийбестик жөнүндөгү мыйзамды алып салган. Армияга мобилизациялоо тартиби жөнгө салынган. 1862 жылы май айында Конгрессте Комстедтер жер үлүшү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. $10 төлөп 160 акр жерге ээ болуу мүмкүнчүлүгү жаралган. Ал эми жарандык согуштун экинчи этабында түндүк жеңишке ээ боло баштаган. Кулчулуктун жоюлушу саясий жана социалдык проблемаларды чече алган жок. 1864 жылы көзүндө түштүккө кетүүчү эң маанилүү темир жолду жаап салгандан кийин согуштун салмагы түндүккө оогон. 1865 жылы 18 декабрда АКШда кулчулук жоюлган. Өлкөдөгү бийлик түндүктүн буржуазиясынын колуна өткөн. АКШнын түштүгүндөгү кулчулугу жоюлган. 1877 жылы реконструкция жүргүзүлгөн. Негрлер жер албай калышкан. Түштүк штаттарда кулчулук плантатордук чарба сакталган. Түндүктүн жеңип чыгышынын натыйжасында АКШнын эгемендүү дөөлөт катары биримдиги сакталган. 1865 жылы 14 апрелде жарандык согуш аяктады. Жыйынтыктары. Түндүктүн жеңип чыгышынын натыйжасында Американын эгемендүүлүгү сакталып калган. Саясий бийлик түндүктүн буржуазиясынын колуна өткөн. Айыл чарбасы капитализмдин фермердик жолуна өткөн. Согуш учурундагы милдеттердин бардыгы чечилген эмес. Негрлер жер албай калышкан. Саясий укуктарга ээ болушкан эмес. Экономикалык өнүгүүсү. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү өсүш темптери боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыккан. Көмүр, чоюн, болот өндүрүү, металлургия жана машина куруу өнөр жайы тез өнүгө баштаган. Кен байлыктары көп, климаты дыйканчылыкка ыңгайлуу, дүйнөлүк океанга чыгууга мүмкүнчүлүгү мыкты болгон. Жаңы штаттар пайда болуп, ички рынок калыптанган. Айдоо аянттары көбөйүп, айыл чарба машиналары жана жер семирткичтер колдонула баштаган. Дүйнөлүк рынокто негизги экспорттоочуга айланган. Жумушчу күчүнө муктаж болгон эмес. Мигранттардын келип турушу ички рыноктун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен. 20-кылымдын башында өндүрүштүн жана капиталдын негизинен тресттер түрүндөгү топтолуу жана борбордошуу процесси тездетилген. Американын ички саясатында эки партия басымдуулук кылган. Демократиялык жана республикалык. Демократиялык партия АКШнын түштүгүндөгү жана батышындагы ири жер ээлеринин, фермерлердин, өнөр жай ээлеринин таламдарын жактаган. Республикалык партия өлкөнүн түндүк чыгышындагы ири өнөр жай ээлерине жана финансисттерге таянган. Жумушчулардын абалы кандай болгон? Аялдар, эмигранттар,
сезондук жумушчулар саясий укуктарга ээ болушкан эмес. Түштүк штаттарда шайлоо салыгы болгондуктан миллиондогон кедейлер шайлоого катыша алган эмес. Жергиликтүү калк индейлерди куугунтукташып, чөлдүү аймактарга, резервацияларга кууп салышкан. Дискриминация сакталып кала берген. Мектептер, чиркөөлөр, ресторандар жана транспорттордо негрлер үчүн өзүнчө орундуктар болгон. Актар менен каралардын ортосундагы никеге тыюу салынган. 70-90 жылдарда үч толкун менен болуп өткөн фермердик кыймыл АКШнын коңшу өлкөлөргө жасаган экспансияларына каршы багытталган антиимпериалисттик кыймылдар болгон эле. Ал эми тышкы саясаттагы багыттары 19-кылымдын соңуна чейин обочолонуу саясатын жүргүзүшкөн. Рузвельттин саясаттагы орду өзгөчө күчтүү болуп, акырындык менен бул саясаттан баш тартып, Англия менен жакындаша баштаган. 1898-жылы Испан-Америка согушу болуп, америкалыктар жеңишке жетишүү менен Пуэрто-Рикого, Кариб бассейниндеги бир канча аралдарга ээ болгон жана Кубага көзөмөлдүгүн орноткон. Тынч океанда Гавай аралдарын, Гуам аралдарын басып алып, Филиппинди кулга айландырган. Самоа архипелагынын жарымын ээлеп алган. Бул ага Кытайды көздөй жол ачкан. Япония Кытайга кирүүгө тоскоолдук кылганда, Америка Кытайга бардык мамлекеттердин кирүүсүн талап кылып, ачык эшиктер доктринасын иштеп чыккан. Долларларды жана товарларды киргизүү менен АКШ Латын Америкасына да куралдуу күчтөрүн киргизип турган. Бул багыт чоң чокмор саясаты деген атка конгон. Маданий өнүгүүсү 19-кылымда америкалык адабиятта романтизм жанры кеңири тараган. Бул жанрдын көрүнүктүү өкүлдөрү төмөнкүлөр. Ал эми живопись багытында да романтизмдин таасири күчтүү болгон. Үй тапшырмасы үчүн суроолор. АКШнын экономикалык жактан жарандык согуштан кийин жогорулашына эмне себеп болду? Жарандык согуш качан жана эмне себептен башталган? Жарандык согуштун жыйынтыктары кандай болду? АКШ обочолонуу саясатынан эмне себептен баш тартты? Романтизм жанрында адабияттын алтын фондусуна кирген америкалык жазуучу ким болгон жана кандай чыгармаларын билесиңер?